Эки кызды эки колтугуна кысып барып, экөөнө тең үйлөнүп алган бишкектик жигитти тааныдыңызбы? Бишкекте бир жигит эки кызды эки жагына алып, бир учурда экөө менен никелешти. Буга байланышкан видео интернетте тарап, коомчулук кызуу талкуулап жатат. Видеодо жигит эки жагында үлпөт кийимчен эки селкеге нике шакегин тагып жатканын көрүүгө болот. Никелешүү расмисин уюштурган алып баруучу орус тилинде үй бүлө кодексине ылайык аларды келин күйөө деп жарыялайт. Кыргызстанда сейрек кездешкен мындай никелешүү аземге күбө болгондор аларды хор менен куттуктайбыз деп коштоп жатышат. Интернет колдонуучулар муну жасалма көрүнүш деп сыпаттап, аны юмор катары кабыл алышууда. Эске сала кетсек, Кыргызстанда көп аял алууга мыйзамда тыюу салынган. Деген менен диний көз караш менен караганда 4 аял алууга уруксат берилген деп айтып келебиз. Ал эми 4 эмес 1 аялын аяп бага албагандарды көрүп эле жүрөбүз. Бул кайчы пикирге эч кимибиз чекит кое албайбыз. А сиз кандай ойдосуз? Жогорудагы жигиттин жоругун колдойсузбу? Өз ой пикириңизди комментарийге калтырыңыз. Эске сала кетсек, Кыргызстанда көп аял алууга мыйзамда тыюу салынган. Сиз да өз ой пикириңизди комментарийге калтырыңыз. Көп аял алууну мыйзамдаштыруу керекпи? Биз бул видео боюнча саясий серепчи Самат Абдыкаримовго кайрылдык. Айтсаңыз, интернетке тараган бир учурда эки кызга үйлөнүп алган бишкектик жигит тууралуу кабарыңыз болсо керек. Сиз бул жаштарга кандай көз караштасыз? Кыргызстанда бир эркекке 4 кыз туура келет дейт. Ушинтип экиден ар бир кыргыз жигити алса, кыздарыбыз бөтөн элге, бөтөн динди карманган адамдарга турмушка чыкпай калышы мүмкүнбү? Көп аял алууну колдойт белеңиз. Рахмат, бул интернетке тараган видеодон биринчи баланы эки кол менен куттуктаймын. Бактылуу болсун эгерде ошол видео чын болсо эле. Анан экинчи жагынан бул ар кандай азыр эки аялдуулукка каршы ар кандай агитация үгүт иштери жүрүп, ушундай видеороликтер тарашы мүмкүн да. Мен эки аялдыкка эки колу менен көтөрөм. Неге дегенде, биздин кыздарыбыз азыр талалап, анын үстүнө биздин Кыргызстанда бир эркекке 4 кыз туура келет деген мындай статистикаларды угуп калып жүрөбүз. Ал статистикалар башкага кеткенден көрө кыргызды көбөйтөйлү. Кыргыз кыздарын алсын, кыргыз эжелер турмушка чыгышсын, биз үйлөнөлү, кыргыз менен эле ошол бактылуу болушсун деген. Анан көп аял алууну мен колдобойм. Көп аял алуу бул ондон ары деп билем. Биздин 85% түзгөн мусулмандар түзгөн Кыргызстан деген өлкөдө бул ислам динин кармаган, ислам динине толук айтылат. 4 аялдан ашык алуу уже бул болбойт депчи. Ошого 4 аялга чейин. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, шариаттын бүт жолдоруна жооп берген, талаптарына жооп берген жагдайлар болгон болсо, каражат жагын маселе башка күйүштөрү жеткен болсо алышсын. Биз да алабыз, мүмкүнчүлүк болуп калса. Тилекке каршы бизде мүмкүнчүлүк жок. Рахмат. Мындай да, бул көп аял алды, анда мындай дей береттер, бирок ошол алган биринчи аялы орукчан болуп, же бир тамак ашка, же кирпир андамдайга жарабай калса, бир үйдүн түйшүгүнү көтөрө албай калса, аялы ошондо дагы ыраазычылыгын берсе, алса болот. Багып, колдон келишче кор заркыбай, бирөөдөн зарктырбай караса, алса болот. Аты жөнүңүз айтыңыз. Сулайманов Асобидин. Карак айылдын тургуну болом, Баткен районуна караштуу. Эми мындай өзү негизи көп аялдуулукка пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам айтканда, эгерде экөөнү бирдей көрсөң ал, онун байлыгыга кызыгып, же мында сулуулугуга кызыгып, башкасына кызыгып деген эмес. Бул жерде эми шариаттын өкүмү боюнча ошол бирдей көрсөң ал дейт, эгерде бирдей карап багып, мында камсыз кыласаң алыш керек да. Болбосо алыш керек жок. Өзү негизи бир аялды жакшы камсыз кылып, кийиндирип, тоюндуруп, бала чакасына жакшы багып, эме кылганды жакшы мен боюнча. Камбек биймет. Кайсы эмен тургуну район шаардын? Карагайдын тургуну. Көп аялдуулукка кандай карайсыз? Көп аялдуулукка каршымын. Не себептен? Бир үй бүлөнү бага албаган балдар кантип эки үй бүлөнү бага алат? Бир үй бүлөнү жалтыртпайт. Азыр тем более жумуш жок мезгилде кантип багатар?
nikahsiz alıp taşlap koyup жатышат. Mına haligi davatda жүрген сакал койгондор көп алып жатат да, чону тыйыш керек. Сакал сандарды тыйыш керек барды. Башка карапайым адамдар албайт аны. 2тен, 3тен. Көп аял алганга эч кандай эч ким азыркы неме боюнча карай албайт. Мен эч кимге доверие бере албайм. Кандай болсо дагы. Себеби биринчи аялдын балдары бар, аялы бар алгачкы алган. Бирок баары бир наразылык да. Ошого. Айтыңыз. Мен Баткен шаарынын тургуну, Тажыбаева Батма. Көп аял алгандарга мен каршымын. Мен бир аял менен жашаган жакшымын, бала чакасы бар, кыздары бар, келин-кечеги бар. Эми бар бир аял менен жетпейт дейин алганга. Бир аял менен жашаганга жакшы да эми. Көп аял да эми. Бир наныңды жарты кылган болбойт да. Бүтүн жеген жакшы. Мен шол дейин. Если азыркы эркектер бир аялды жакшылап бага албайт, если багасылар ала берсин, мен каршылыгым жок. Бирок бир аялды гана азыркы эркектер араңдашат. Всё. Көммөк эмесмин. Всё. Сиз эгер күйөөңүз 2 аял алам десе, сиздин үстүңүзгө дагы 1 аял алам десе, эмне кылат элеңиз? Билбейм, убакыт көрсөтөт. Сиз азыр каршы эмесмин деп атасыз да, ошого. Эмне каршымын дейм мен. Өчүр. Сизби же жазасызбы? Сиздин пикириңиз кандай? Мен билбейм, ал жөнүндө түшүнүгүм жок. Түшүнүгүм жок. Жок, эркектер азыр бир эле аял менен жашаган жакшы, же 2 аял алганга? Аял менен жашаган жакшы да. Неге? Не себептен? Себептен ширин турмуш жакшы да. 2 аял алсаң жакшы болбойт. Балдарыңа жакшы болбойт. Аялыңа баары ишиде жаман көрөт да. Сыртта айтпаса дагы. Эгер ушу мусулманчылыкта 4 аялга деген, ал бизге шарт туруп берди. Аты жөнүңүздү айтып коесузбу? Келбей бар. Аялганга мен каршымын да. Бир аялды жакшы бага албайлы, 2 аялды бага алабыз. Неге каршысыз? Ошоло каршы болушум керек. Сынаңызча азыр эркектер 1 аялды бага алышпайт, э? Жок, багат, нормально эмнеге багат? Багышың менен эле ол туура эмес го дейт. Аты жөнүңүздү айтып коесузбу? Бегмат Фатырхан. Устаз, сиз 2 аял алганга кандай карайсыз дейт. Садагын кетейин, Курандагы нерсеге кантип карайт элем? Куранда айтылган, уруксат берилген, колуңан келсе ал деген. Мына азыр бизде 17 миң Кытай бар экен, бир 15 миңдей Кытай жээн бар экен. Ошону кыргыздарыбыз, мынакей мына Камчыбек Ташиев албаса, Өмүрбек Текебаев албаса, Ахматбек Келдибеков албаса, биздин президент албаса, спикер албаса, анан ким алыш керек болот? Ушундай колунан келгендер алыш керек. Мен ойлойт элем, депутат боло турган эркектер 2 аялдан кем эмес, аял жок болсо депутат болбош керек деп киргизип коюш керек. Себеп дегенде 2 аялды карап, ошолордун курсагын тойгузуп, ошолорго адилеттүү болгон адам элге адилеттүү болот деген сөз да. Ошондой мыйзам киргизип койсок, кыздарыбыз Кытайга тийбейт эле дагы, сакталып калат элек. Мына мисал үчүн, Кавказга барсаңыз, мисал үчүн, бир дагы Кытайга тийген эмес, кыргызга тийген чечендин же даргинин кызын таппайсыз. Эгерде бир Кытай ала турган болсо, ошону өлтүрүп көчөгө ыргытып коюшат. Даап бара албайт. Ал эми биздин кыргыздын кыздары 1 саатта карасаң Кытайга тийип алган болот. Демек, ошол эркектерибиз нанүштө, эркектерибиз мажүрө, эркектер акмак болуп кетип, экинчи катын алгандан коркуп, бир аялдын юбкасынын ичине кирип алып, ошентип басып жүрүп калышып, ошентип кыздарыбыз Кытайга тийип атат. Туура, жеке мен өзүм илим менен көп элек болгондон колум көп бошобойт, бирок колу жолу боштор көп. Карасаң кечкеле тамектатын ары бери басып аткан болот, бизнестер жолуна түшүп калган. Мына Салымбеков алсын, Бабанов алсын, Кулов деген алсын. Жөн эле бир каты менен жетелешип жүрө бербестен, бул хан Манастын тарыхы, бул хан Жакыптын тарыхы, ата бабаларыбыз салты, бул динге карабаганда деле биздин салтыбызда бул нерсе болгон. Каныкей энебиз Манастын Токбайбичеси эмес, ошондой эле Айчүрөк деле Семетейди мен ойлойм Албайбичеси эмес, ага чейин мисалы үчүн Манас атабыздын Чачкей деген аял болгон, Карабөрүк деген
деген аялдары болгон. Айтор ушундай биздин тарыхыбыз, даңктуу тарыхыбыз бар. Бекеринен кыргыз байса катын алат, сарт байса там салат деген сөз жок. Азыр кыргыздын бар сарт болуп кетип, там салып бирок катын алганга колдору бошобой калды. Бул дагы ошол биздин бир адамгерчиликке кетип калганыбыздан.